Административдик аймактык реформадан кийин жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын алдында жаңы милдеттер туруп калды. Буга арналган тегерек стол жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында түзүлгөн ар кандай кызматтардын натыйжалуулугун жогорулатып, башкаруу органдарынын биримдиги сыяктуу маселелерди талкуулоо максатында уюштурулду. Иш-чара Жогорку Кеңештин депутаттары, министрликтердин, ведомстволордун, эл аралык уюмдардын жана муниципалдык ишканалардын катышуусунда өттү. Билесиздер, мына административдик аймактык реформадан кийин азыр айыл өкмөттөргө 231 айыл өкмөтүнө өчө чоң жүк, жоопкерчилик жүктөлдү да. Бул жайыттар кошулду. Мына айылдын ичин суу катуусу, таза суу менен камсыз кылуу, айылдын ичин таштандыларды чыгаруу, көрктөндүрүү, жашылдандыруу өтө көп чарбалык жумуштар бар да. Мына ошону азыр мурда түзбөй келген болсо, азыр милдеттүү түрдө ар бир айыл өкмөтүндө муниципалдык ишкана болуш керек. Ал 2-3 муниципалдык ишкананы бириктирип, мындай күчтүү муниципалдык ишкана түзгүлө деп мындай табыштама кеткен да. Мына ошол себептен азыр Кыргызстанда муниципалдык ишканалар өтө чоң кыйынчылыкты басып өтүп атат.